Бишкектин Ак Ордо жаңы конушунда үрөө учурган кылмыш катталды. 3 октябрга караган түнү белгисиз адам бир үйдүн короосуна кирип, үй ээси жана анын бир тууган эжесин мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмышкер түнкү саат 3-4 чамасында дарбазадан секирип кирген. Үй ээси өз үйүн жана балдарын коргоп жатып мерт болгон. Маркумдардын атасынын айтымында уулуна 22 жолу, эжесине болжолдуу 14-төн 17 жолу бычак сайылган. Бул окуя бүтүндөй коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Окуя болгон жерге 100дөн ашык милиция кызматкери тартылып, шектүүнү издөө иштери уланууда. Камераларга кылмышкердин баш кийими жана анын сөлөкөтү түшүп калган. Азыркы учурда анын фотороботу жарыяланды. Алдын ала версия боюнча кылмыш уурулук максатында жасалган болушу толук мүмкүн. Маркум унаа сатуу менен алектенген. Анын машинесинен ири суммадагы акча табылган. Эң оор жагы каза болгон жигиттин артында 3 кичинекей нариштеси калды. Улуусу 2-класста окуйт, ортоңкусу 4 жашта, ал эми эң кичүүсү 1 жаштарда. Аялы учурда кош бойлуу. Өзүңүздөр байкагандай, бул видео көзөмөлдө маркумдун келинчеги балдарын алып кошунасыныкына качып бара жаткан сөлөкөтү түшүп калган. Эки бир туугандын сөөгү өздөрүнүн туулган жери Баткен облусунда жерге берилди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков бул ишти жеке көзөмөлүнө алды. Шектүүнү издөө иштери дагы деле уланууда. Кылмыш иши адам өлтүрүү беренеси менен катталган. Министрликтин маалыматы боюнча кылмышка шектүү жаран көзөмөл камералары аркылуу аныкталды. Окуя болгон жерден шектүүгө таандык баш кийим табылды. Сүрөттөгү адамды таанып же анын жүргөн жери жөнүндө маалымат билсеңиздер 102 номуру аркылуу кабарлап коюуну өтүнөбүз. Маалымат берген адамдардын жеке коопсуздугу жана купуялуулук толук сакталат. Тергөөгө көмөктөшкөн жарандар үчүн сыйакы берилет деп билдирди Ички иштер министрлиги. Бул кайгылуу окуя өлкө тургундарын дүрбөтүп, коомдо коопсуздук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды.